Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Биздин сабактын темасы ономастика. Сабагыбыздын максаты кыргыз тил илиминдеги ономастика термини боюнча маалыматка ээ болобуз жана энчилүү аттарды эреже менен жазууга көнүгөбүз бүгүнкү сабакта. Ономастика. Бул термин каяктан келип чыкты деп ойлонуп атсаңар, грек тилиндеги ономастикос деген сөздөн алынган, атоого байланыштуу деген маанини билдирет. Апота болсо ысым дегенди билдирет. Тил илиминде энчилүү аттарды, алардын тарыхын, тилде колдонулушун изилдейт. Анан аномия деген термин бар, ал болсо ар түрдүү энчилүү аттарга, антропонимика, топонимика, этнонимика жана башкаларга бөлүнүп кетет. Бүгүн биз силер менен Манас эпосунун ономастикону жөнүндө сөз кылалы деп отурабыз, себеби бул жогоруда айтылган түрлөрдүн баардыгы ушул эпосто бар. Эми энчилүү аттар Манас эпосунда жалпысынан кандай болуп бөлүнөт деп ойлоп аткан болсок, мындай болуп бөлүнөт экен. Биринчи топонимдер. Топоним деген бул жер суу аттары. Экинчи антропонимдер, адамдын аттары. Этнонимдер эл журт, уруу уруктардын аттары. Зоонимдер жан жаныбарлардын, тулпарлардын, гүлүктөрдүн, куштардын энчилүү аттары. Мифонимдер, айрыкча мифантропонимдер булар пир, пайгамбар, жин пери, дөө, периштелердин да ушундай сыяктуулардын аттары көбүнчө жана Манаска жана башка баатырларга ат коюп атканда кезигет. Анан эң жакшы бөлүк биз жакшы көргөн хрематонимдер, булар курал жарактардын, жоо кийимдердин аталыштары. Алгач этнонимдер жөнүндө сөз кылсак. Алчын, катаган, ойрот, таргын, тыргоот, үйшүн, шыйтуу, эзет жана башка ушул сыяктуу бир нече этнонимдер же болбосо уруу уруктардын аталыштары кезигет Манас эпосунда. Мисалы үчүн катагандан хан кошой деген сапты кездештире алабыз. Этнонимдер бул уруулардын баардыгы ар кандай эн тамгалар менен белгиленген. Топонимдер өтө көп кездешкен. Бээжин, Талчоку, Каркыра, Талас, Алтай. Мисалы Каркырада Көкөдөйдүн ашы өтөт. Бээжинде болсо чоң казакта барып басып алып чет Бээжинге Манас хан шайланганын ушул эпостон жолуктура алабыз. Хрематонимдер. Силер көрүп аткан, Манас карап аткан бул Турнабай. Силер көрүп аткан бул Сыргактын. Ал эми Саадак асынып турганын көрүп атасыңар. Бул жерде чубак уютулган, тай туякты кармап турганын көрүп атасыңар. Анан зоонимдер, мисалы үчүн Айбан Боз, Ак Кула бул Манастын тулпарлары. Желтаман, Кара Сур, Куу Чабдар, ошондой эле Алмамбеттин Сараласы, Маникер талашка түшкөн. Акшум кары, Каныкей энебиз жапкан Тайбурул жөнүндө да билесиңер. Бул мына атайын жазалган ак олпоктун көрүнүшү. Эми ушуларды кантип жазабыз деп аткан болсок, жазуу эрежесинин 61 параграфын карасаңар, уруу эл аттары кичине тамга менен башталат. Татаал түзүлүштөрдөгү айтылышынча бирге жазылат. Мисалы Сарбагыш, Карабагыш, Боркемик, Каракытай. Эскертүү: бир сөз ичинде созулма үндүүлөрдү катар жазууга жол берилбегендиктен Куул деген этноним айрым жазылат. 62 параграфты карасаңар, астрономиялык энчилүү аттардын жөнөкөй жана татаал түрлөрү баардыгы башталма менен жазылат. Жер, күн, ай. Эскертүү: эгерде жер, күн, ай деген сөздөр астрономиялык эмес, жалпы ат болсо кичине жазылат. Айбанат куштардын энчилүү аттары башталма менен башталып, түгөйлөрү бириктирилип жазылат. Ак Бурчук, Ак Кула, Кербилек, Акшумкар, Гүлсара, Сарала. Географиялык энчилүү аттар башталма менен жазылат. Азия, Африка, Европа, Алай, Чүй, Нарын, Гүлчө, Бейжин жана башка болуп. Тапшырма: Манас эпосундагы ономастикалык аталыштар менен 10 сүйлөмдөн ашпаган кичине текст түзөбүз.